Саламатсыздарбы, биздин YouTube каналдын көрөрмандары. Биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктарды угуңуздар. Ош мамлекеттик университетинин ректору министрлик кызматка өкмөт башчы өзү сунуштады. Жогорку кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитети билим берүү жана илим министри кызматына Каныбек Исаковдун талапкерлигин жактырды. Бул тууралуу комитеттин төрайымы Гүлкан Молдобекова билдирди. Исаковдун талапкерлигин премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев сунуштап, жогорку кеңештин кароосуна жиберген. Өкмөт башчынын сунушу бүгүн тармактык комитеттин жыйынында каралып, колдоо тапты. Исаковдун депутаттарга вице-премьер Алтынай Өмүрбекова тааныштырды. Эми анын талапкерлигин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укук маселелери жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитети карайт. Каныбек Исаков 2011-жылдан бери Ош мамлекеттик университетинин ректору болуп иштеп жаткан. Эске салсак, мурдагы министр Гүлмира Кудайбердиева 4-сентябрда кызматтан бошотулган. Өкмөт буга өзүнүн арызы себеп болду деп түшүндүрдү. Ал министрликти башкарып турган учурда бир топ сынга кабылган. Өкмөт окуучусу ийгиликке жеткен мугалимге айлыгынан 10 эсе көп сый акы берет. Премьер буга чейин мугалимдердин айлыгы октябрдан тарта 30%га көбөйөрүн билдирген болчу. Өкмөт мугалимдердин айлыгын 30%га көтөрүү үчүн резерв таба алды. Бул тууралуу премьердин маалымат катчысы Адилет Султаналиев билдирди. Мугалимдердин үмүтү иш жүзүндө акталбай калган. 2011-жылдагы тажрыйбаны эске алуу менен маянаны көтөрүү механизмдери иштелип чыгууда. Муну менен катар премьер-министр окуучусу ийгиликке жеткен мугалимдерди сыйлоого каражат табууну тапшырган. Мухаммедкалый Абылгазиевдин ою боюнча бериле турган каражаттын көлөмү алчу айлыгынан 10 эсе көп болушу керек. Учурда деталдуу түрдө эсептелип жатат, андан кийин акыркы чечим кабыл алынат, деп айтылат маалымат катчынын билдирүүсүндө. Султаналиев бул демилге олуттуу өбөлгө болоорун белгилеген. Премьер-министрдин жадыгалысы алыскы райондордогу мектептерди интернет менен камсыздоо тапшырмасы дээрлик аткарылды. Жыйынтыгында бул чаралардын баары мектептерде мугалимдерге карата талаптарды күчөтүүгө жана ошону менен бирге мугалимдик кесипти кайрадан ардактуу кылууга жол ачат, деди маалымат катчы. Өкмөт башчы август кеңешмесинде мугалимдердин айлыгы октябрдан тарта 30%га көбөйөрүн билдирген болчу.